Ыйык Курман айт майрамы Талас облусунда да белгиленип, таң эрте Дуан аймагындагы бардык мечиттерде айт намазы окулду. Чогулгандарга бул улуу майрам мусулмандардын руханий казынасында өзгөчө орунду ээлери, боорукерликтин, адеп-ахлактын жана ырайымдуулуктун баа жеткис көрүнүш экени баяндалды. Мусулман калкы, анын ичинде мүмкүнчүлүгү бар инсандар бул ыйык күндө курмандык чалып, өздөрүнүн парзын аткарышы керектиги түшүндүрүлдү. Айт намазы окууга келгендер чалынган курмандыктар кабыл болушун тилеп, Курман айт майрамы менен жалпы кыргызстандыктарды куттукташты. Талас эли бири-бирине аруу тилектерин айтып, даам сызып, алыс жакындан кабар алып майрамдоодо. Курбан айтыбыз баарга куттуу берекелүү болсун. Ушул Курбан айттын берекеси менен Кудай таалам элибизге, жерибизге жакшылык, тынччылык, аманчылык, молчулуктарды берсин. Бүгүн шариятыбызда өтө орду бар Курбан айт улуу күн. Бүгүнкү бардык талас жергебизде, бүтүн кыргыз жергебизде кылынган курбандыктарды, жакшы ниет максаттардын бардыгын Кудай таалам кабыл кылсын. Кудай таалам бизге буйруду, ошол нерсе биз аткарууга, ошол нерсени биз милдеттүүбүз. Кудай таалам ошонун үстүндө көп жакшылыктарды биз үчүн жазат экен. Ошол себептен мына ушул кылынган курбандыктардын берекеси менен Кудай таалам бардыгыбызга жакшылыктарын жазсын, мээримин төксүн, элибизде, жерибизде дайым жакшылык, тынччылык, аманчылык болсун. Ушул майрамда баарыбызга Кудай таалам көп соопторду берсин, үй бүлөбүзгө тынчтык берсин, ынтымак берсин, береке берсин, эл журтубузга тынчтык берсин. Мамлекетибиз өсүп өнүгүп, ушул айт майрам баарыбызга бирдей болсун.